Бул боюнча тоскоолдуктарды хадистерде бир нече келген. Хакимде келген, Сохих Хакимде мына хадис Абу Хурайрадан: силер дуа кылып турганда якин менен дуа кылгыла деген. Мындайча айтканда бул дуам кабыл болот деген нерсе. Тажрыйба иретинде эмес, дуа кылып көрөйүнчү деп эмес, же болбосо оюң талаада эмес. Билип алгыла, чындыгында Аллах Таала мындай дуаны жооп бербейт, кабыл кылбайт. Кимдин жүрөгү кайдыгер болсо, жана ою чачыраган болсо. Жанагы жаш балага бирдеге айтып атсаң, бир оюн ойноп атса, же болбосо ал бирдеке сүйлөп атса, оюн жыйнап сүйлөй алабы? Ошо ла деген ушундай алаксып турган кезде, ою башка жакта болуп турган кезде Аллах Тааладан жана жаттап алган сөздөрдү айтып алат го. Аш берсең баш бер, өзүнө жаш бер, ана бирдеке деп. Ошон үчүн дуа кылганда адам оюн жыйнап, кайдыгерликтен оолак болуп, якин менен Аллах Тааламдын көрүп турганын, угуп турганын, алдыңызда Аллах Таалам турганда, көрүп тургандай дуа кылуу. Мына ошол дуанын кабыл болушуна эң чоң амалдар.